Саламатсыздарбы. Эмесе Евошундо программасы. Кечээ жана бүгүн бүткүл коомчулук милициянын бир топ жогорку кызматкери шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшулган кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Амангулов көчөдө бир жигитти тапанчасынан атып жибергенин талкуулап жатат. 9 октябрда мурда күнү эртең менен ал машина менен баратканда берки жигит ага жол бошотпой коюптур. Мындай курал колдонуу кайсы бир колониянын айланасында же башаламан 90-жылдарда эмес, кылмыштуу топтор арасындагы кагылышуу да болгон жок. Же таптакыр эле өмүрүнөн кечкен башкесер кылмышкер тартип орнотууга аракеттенген милицияга каршы ок аткан жок. Тескерисинче, мен баратсам мага жол бошотпой койду деп милиция кызматкери 25 жаштагы жигитти атып жатат. Колунан жабыркаган ал жигит азыр ооруканада жана операцияга муктаж. Бирок андан кийин эмне болуп жатат? Ок аткан милициячы өзү телефон чалып окуя тууралуу билдирген имиш. Жаратылган жигит болсо арыз жазган жана иш бирдиктүү тизмеде катталган. Бирок милициянын айтымында окту ким атканы көпкө белгилүү болгон эмес. Бир күндөн кийин болсо арыз жазган жигит ал арызын кайтарып алат жана эч кимге доом жок дейт. Ал эми бирдиктүү реестрде эч кандай иш каттала элек болуп чыгат. Мындай окуялардан кийин шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси же ички иштер министринин орун басары кызматтан чегиниш керек эле го. Андай болбогондуктан ал кызматтарга адамдар жакшы иштегени үчүн эмес, такыр башка себептерден дайындалат го деп божомолдосо болот. Жана кызматтардан дагы алар жаман иштегени үчүн алынбайт. Андай учурларда дагы такыр башка механизмдер иштейт го. Ички иштер министринин бир орун басары мына жакында милициянын кызыкчылыгына чыккынчылык кылганы үчүн деп жумуштан алынды. Мындай күнөөгө дуушар болгон адам атууга кетиш керек го. Бирок милиция кызыкчылыгы деп милиция өзү эмнени түшүнөрүн биз билбейбиз. Көчөдө катардагы жаранга милициячы ок атып, кийин милиция аны жазадан куткарууга аракеттенгени милициянын кызыкчылыгын саткандык болбойбу? Кандай болгондо да милиция өз милдетин аткарбай жатат го. Задача перед Министерством внутренних дел поставлена и президентом, и жогорку кеңешем, и правительством. Ички иштер министрлигинин алдына президент да, жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы милдет койду. Бул биздин жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, кылмыш жана уюшулган кылмыш, андан тышкары экстремизм жана терроризм менен күрөшүү. Биздин бардык ишибиз ачык айкын болот. Вся наша работа, она будет открыта, гласна. Кыргыз милициясы көптөн бери эле так жана толук башкарууга мүмкүн болбогон түзүлүшкө айланып кеткен жана андагы тартип, пара берүү системасы жана коррупция менен гана кармалып тургандай. Жарандарды коргоого милдет алгандар аларды көчөдө атып жатат. Милиция кызматкерлери мас болуп алып, алар чыккан кафе ресторандын алдында турган балдарды эч себепсиз эле сабап кирет жана өздөрү уюшулган кылмыштуу топко айланып кеткен сыяктуу. Жана мындай тартипсиздик менен деградация милицияда гана эмес, башка тармактарда да жайылып кеткен. Кыргыз армиясынын офицерлери менен сержанттары 21-кылымда катардагы жоокерлерди сабайт. Энергетиктер кекиртегине чейин карыз кабаткан, бирок ал карызды биз баарыбыз төлөйбүз. Өлкө аймагындагы кен байлыктардын баары бая эле сатылып кеткен. Мектеп директорлору дагы пара алмайын жашап иштей албай калган. Расмий бийлик кылмыш чөйрөсү менен көптөн бери эле кызматташып кеткен, бирок ал акыркы президенттин бийлиги учурунда эбегейсиз деңгээлге жетти. Анткени ал президент өз жан сакчыларын милицияны да, УКМКны да башкарууга дайындап, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган дагы бир жан сакчысын абактан бошотуп алган. Ошондуктан өлкөнү башкарууга ал алып келген топту уюшулган кылмыштуу топ деп атаса да болот. Бирок биздин коомдо айрым журналисттер жана коомдук ишмерлер ушундай кылмыштуу башкаруу орноткон президентти эмгиче жактап келет. Айрым маалымат каражаттары болсо, өздөрүндө иштеген эң мыкты журналисттерди ошондой башкармалардын талабы менен жумуштан бошоткон. Ошондуктан өз кесибине милиция гана эмес, айрым маалымат каражаттары менен журналисттер дагы чыккынчылык кылган десе болот. Чыккынчылар коомуна айланып бараткандайбыз. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.